Саламатсыңарбы балдар? Балдар, кайрадан көгүлтүр экранын алдында жолугушат карама абдан кубанычтуумун. Силер ыңгайлы отуруп бүгүнкү сабакка көңүл бөлгүлө. Биздин бүгүнкү сабакта өтө турган темабыз төмөндөгү тема. Же болбосо биз бүгүн силер менен биосфера жана ноосфера, Эммануэль Леруенин жана Вернадскийдин ушу биосфера боюнча берген түшүнүктөрү боюнча түшүнүк кабыл алат экенбиз. Биздин бүгүнкү сабактын жүрүшүндө негизинен төмөндөгүлгө көбүрөөк көңүл бөлөбүз. Же болбосо биз биосфера жана биосфера боюнча түшүнүк киргизген окумуштуулар менен таанышабыз. Мындан сырткары биосферанын баскычтары жана жаратылыштагы кызматын окуп үйрөнөбүз. Мындан сырткары ноосфера жана техносфера боюнча билимибизди калыптандырабыз. Демек биз бүгүн ушу биосфера боюнча кененирээк түшүнүк кабыл алат экенбиз. Биосфера деген сөз бул био тиричилик, сфера деген шар дегенди түшүндүрөт. Ал эми бул биосфера илимин же болбосо биосфера деген түшүнүктү эң биринчилерден болуп бул франциялык окумуштуу Жан-Батист Ламарк 1802 жылы киргизген. Биосфера деген бул негизинен тиричиликтин чел кабыгы же болбосо ушул жер планетабыздагы тирүү организмдердин жашаган чөйрөсү бул биосфера деп аталат экен. Мына ушул биосфера деген сөз гректен био тиричилик, сфера шар же чөйрө деген түшүнүктү берет экен. Биосферага бул 1802 жылы Жан-Батист Ламарк өзүнүн түшүнүгүн киргизип кетсе, кийин 1875 жылы Эдуард Зюс деген окумуштуу бул биосферадагы катуу катмары же болбосо жердин катуу катмарында дагы тирүү организмдер жашай тургандыгы боюнча өзүнүн эмгегин жазып кеткен. Мына ушул окумуштуулардын, өзүнө чейинки окумуштуулардын биосфера боюнча берип кеткен түшүнүктөрүн жалпылап жана ага кененирээк түшүнүк киргизген бул 1926 жылы орустун улуу академик окумуштуусу Вернадский биосфера боюнча кененирээк түшүнүк берип, мына ушул биосфера кандайдыр бир катмарлардан тура тургандыгын аныктаган. Мына ушул биосфераны ал төмөндөгүдөй же болбосо деги эле тиричиликтин эволюциядагы өөрчү баскычтары карап чыккандагы ал баскычтарды төмөндөгүдөй эки топко бөлгөн. Бул биогенез жана ноогенез деп караган. Биогенез бул биосфераны түзсө, биосфера өзү деги эле биосфера деген түшүнүктү бардыгыбыздан жаңы эле түшүнүк алдык. Бул тирүү организмдердин жер планетасындагы кездешкен жери биосфераны түзөткөн. Анда биосфера же болбосо тиричилик атмосферада, литосферада жана гидросферада кездешет. Жер планетасынын шары биригип бул биосфераны түзөт экен. Ал эми ноогенез деген бул ноосферадан турат экен. Ноосфера бул техносферадан турат экен. Азыр сабактын жүрүшүндө мына ушул биосферадагы топтордун кайсы жерлерине чейин тирүү организмдер кездешет жана алардын жайланышкан жерлери боюнча кененирээк түшүнүк алабыз. Ошондой эле ушул биосферадан башка дагы ноосфера жана техносфера деген эмне экен, мына ушул боюнча кененирээк түшүнүк алат экенбиз. Анда бул тасмага көңүл бөлгүлө. Демек, силер көрүп тургандай, бул жер планетасы. Мына ушул жер планетасында биосфера өзү литосферадан, гидросферадан жана атмосферадан турат деп токтолдук. Мына ушул үч катмар жердин чел кабыгын түзөт экен дагы. Мына ушул жердеги чел кабык биосфераны берет экен. Ал эми атмосферанын өйдө жагында дагы тропосфера же болбосо тропосферадан өйдө стратосфера деген катмар турат. Атмосферада биз жаңы эле биосферада бул тирүү организмдердин кездешкен жери деп айтпадыкпы? Демек, атмосферада жерден баштап 1 километр бийиктикке чейин бул тирүү организмдер, өзгөчө силер көрүп тургандай канаттуулардын, курт кумурскалардын кездеше турган бөлүгү болуп саналат экен. Негизи ошо жерден баштап озон катмарына чейин 20 километр бийиктикке чейин биосфера катмары болуп эсептелет. Ал эми озон катмарынын өйдө жагы силер көргөндөй стратосфераны берет экен.
Озон катмары күндүн ультракүлгү нурларын жерге түшүшүн тосуп турат. Андан кийинки катмар бул жердин литосферасы. Жердин литосферасы негизинен бул катуу катмары болуп эсептелет. Силер көргөндөй бул жердин литосферасында 2-3 километр тереңдикке чейин бул тирүү организмдердин топтору кездешиши мүмкүн экен. Негизинен литосферадагы биомасса бул жердин үстүңкү бети болуп эсептелет. Ал эми литосферадан кийин бул биосферанын дагы бир катмары бул гидросфера. Гидросферада же болбосо ушул суунун 10-11 километр тереңдигине чейин тирүү организмдер көп кездешет экен. Негизинен бул кычкылтек жетиштүү жана азык жетиштүү болгон жерге чейин гана тирүү организмдер кездешет экен. Дагы мына ошол гидросферанын биомассасын берет экен. Анда ушул биосферадагы тирүү организмдердин кездешкен жери эң тереңдиги, суунун эң терең жери болгон 11 километр тереңдикке чейин тирүү организмдер кездешсе, литосфераныкы негизи 3,5 километрден 7 километрге чейин деп берилип келет. Бирок литосферанын эң биомассасы көп кездешкен жери 1 километр тереңдикке чейинки бөлүгү болуп эсептелет. Ал эми биомасса абдан көп жери литосферанын үстүңкү катмары. Бул ошол литосферанын үстүңкү катмарында биомассанын көп саны же болбосо ушул тирүү организмдердин жердеги 98% ушул биомасса литосферанын үстүңкү катмарында же болбосо топуроктун үстү жагында көп кездешет экен. Биосферанын негизги экологиядагы кызматы бул биринчи буларда газ алмашуу же болбосо газдардын алмашуусу бул биосферанын эң биринчи кызматы болуп эсептелет. Биосферадагы газдардын алмашуусу албетте бул фотосинтез процессинин негизинде ишке ашырылат. Өсүмдүктөрдө фотосинтез процесси жүрөт дагы. Мына ошол фотосинтез процессинин негизинде ал сууну жана көмүр газын өзүнө сиңирип алып кычкылтекти бөлүп чыгарат. Ал эми бул тирүү организмдер ачытуу процессинде дагы газ алмашуу болот. Башкача айтканда бул өсүмдүктөрдөн жаныбарларга, жаныбарлардан өсүмдүктөргө газ алмашуу процессинин жүрүшү бул биосферанын биринчи кызматы болуп саналат экен. Мындан башка дагы биосферанын экинчи кызматы бул концентрациялык кызмат болуп эсептелет. Концентрациялык кызмат деген бул ушул тирүү организмдердин пайда кылуучу химиялык заттарды организмге топтошу бул концентрациялык кызматы болуп эсептелет. Мисалы үчүн организмге керектүү химиялык заттардын топтолушу дегенде, мисалы үчүн ар бир тирүү организмдин өзүнө гана тиешелүү керектүү санда белгилүү бир пайызда жана белгилүү бир массада химиялык заттар жана элементтер керектирет. Мисалы үчүн бул элементтерди алып карай турган болсок, суутектин, кычкылтектин, фосфордун, көмүртектин, натрийдин, магнийдин, кальцийдин, темирдин, жестин, кобальттын, хлордун булардын молекулалары ион түрүндө организмде, тирүү организмдерде кездеше тургандыгын биз бүгүнкү күнгө чейин да таанышып келгенбиз. Демек, мына ушул концентрациялык биосферанын концентрациялык кызматы ар бир тирүү организмге керектүү химиялык заттардын топтолушу болуп саналат экен. Бул транспорттук кызмат. Транспорттук кызмат болгондо ушул тирүү организмдер бир организмден экинчи бир организмге химиялык заттардын айланышы жана берилиши болуп эсептелет. Мисалы үчүн бул топурактын калыптанышы. Топурак эмненин негизинде калыптанат? Бул албетте бул тирүү организмдердин чириндилеринин негизинде топурак калыптанат. Ал эми ошо калыптанган чириндидеги органикалык эмес заттарды өсүмдүктөр өзлөрүнө сиңирип алышы бул транспорттук кызмат болуп эсептелет. Демек, транспорттук кызмат өсүмдүктөрдөн башка адамдар жана жаныбарлар азыктанышат. Мына ушул биосферанын бул үчүнчү кызматы болуп эсептелет экен. Биосферанын дагы бир кызматы бул кычкылдануу жана калыбына келүү реакциясы. Же болбосо организмдерде сөзсүз түрдө кычкылдануу жана калыбына келүү реакциясы жүрүп турат. Жаратылышта мисалы үчүн көмүр газы ажыроо менен көмүртекти пайда кылса, бул калыбына келгендик болуп эсептелет. Ал эми көмүртектин кычкылтек менен кошулуп кычкылданып кайра көмүр газын ажырашы бул кычкылдандыргыч болуп эсептелет. Ошо абадагы пайда болгон көмүр газын өсүмдүк өзүнө сиңирип алып, органикалык заттарды синтездесе, органикалык заттар менен башка тирүү организмдер азыктанып өзлөрүнө керектүү
керектүү тиричиликке керектүү болгон химиялык заттардын топторун топтошот экен дагы организм куралып турат экен. Мына ушул организмдин куралышы төмөндөгүдөй тиричиликтин жүрүшү менен ишке ашырылат. Бул жаңы эле айттык, демек биосферада тиричиликтин жүрүшү анда химиялык заттардын биригишинен молекула пайда болот экен. Башка айтканда химиялык жөнөкөй заттар кошулуп татаал заттардын молекулалары пайда болсо, мына ошол пайда болгон татаал заттардын молекулаларынан клетка пайда болот. Мейли бир клеткалуу болсун, мейли көп клеткалуу болсун, мейли жөнөкөй түзүлүштүү же татаал түзүлүштүү тирүү организм болсун, булардын организми молекулалардан курала тургандыгын, ал эми молекулалар биригип клетканы кура тургандыгын биз бүгүнкү күнгө чейин дагы 8-класстын анатомия сабагында таанышып келгенбиз. Себеп дегенде, бул эң негизги курулуш материалы болгон органикалык заттар. Буларга белок кирсе, энергиянын булагы болуп эсептелген бул углеводдор жана майлар болуп саналат. Мына ушул молекуладан кийин клетка пайда болсо, бул клеткадан бардыгыбыздан жакшы элес организм түзүлөт. Ал эми организмдер болсо биригип, булар популяцияны же түрдү пайда кылат. Демек, организмдер бири-биринен айырмаланып турган, өзүнчө бир мейкиндикти ээлеген особтордун жыйындысын же болсо популяцияны же түрдү пайда кылат экен. Мына ушул популяция менен түр курчап турган чөйрөгө ыңгайланышып, булар биогеоценозду түзөт. Мына ушул популяция жана түрлөрдүн биригишип биогеоценозунун түзүлүшү эле бул жер планетасындагы же жер шарындагы биосфераны түзүп турат экен. Бүгүнкү күндө мына ушул биосфера менен адамдардын же болсо бизди курчап турган чөйрөдөгү экологиянын бузулушуна эң чоң терс карама-каршы түзүлүштөрдү түзүп аткан бул адамдар болуп эсептелет. Мына ушул адамдардын менен бизди курчап турган экологиянын ортосундагы карама-каршылыкты кантип жеңебиз деген суроого бул силер көрүп тургандай Леруя 1927 жылы жаңы ноосфера деген түшүнүктү киргизген. Ноосфера деген сөз бул грек тилинен алынган, бизче которгондо бул ушул курчап турган чөйрөнү же болбосо жер шарын акыл эстүүлүк менен кароо дегенди түшүндүрөт. Ар бир адам ошол курчап турган экологияны акыл эстүүлүк менен жана жаратылышты коргоо керек экендигин мына ушул окумуштуу Леруя биринчилерден болуп изилдеген экен дагы аныктама берген экен. Мына ушул ноосферадан техносфера келип чыккан. Техносфера деген бул органикалык дүйнөнүн бир бөлүгү. Же болбосо биздин жер шарындагы техносфера бул жаратылыш кирет буга. Техносфераны түзүп турган бул адам болуп эсептелет. Техносфера бул чөйрөдөн турат. Анда техносфера деген адамдын таасир этүүшүнүн негизинде жаратылыш менен чөйрөгө акыл эстүүлүк менен кам көрүү мына ушул бүгүнкү күндөгү биосфераны коргоого арналган жаңы түшүнүк болуп саналат экен. Мисалы үчүн техносферада бул грек сөзүнөн алынган экен. Техносфера бул чебердик дегенди түшүндүрөт экен. Чебердик деген бул ар бир адам же болбосо бул адамды өзүнчө ушул экологиядагы алган орду абдан чоң. Бүгүнкү күндө ушул экологияны бузулушу, жаратылыш менен чөйрөнүн бузулушу эле биосферага чоң терс таасирин көрсөтүүдө. Башка айтканда, биосферадагы эң көптөгөн биомассанын сандарынын азайып кетиши жана кээ бир өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын түрлөрүнүн жок болуп бара жатышы мына ушул адамдын терс таасиринин же болбосо ушул экологияга болгон карама-каршылыктын негизинде пайда болгон экен. Ал эми ушул карама-каршылыкты жоюучу эң биринчи түшүнүк ноосфера болсо, ноосферанын ичинен дагы техносфера деген ошол бизди курчап турган чөйрөгө чеберчилик менен мамиле кылып, кандайдыр бир терс көрүнүштөрдү жеңүүчү жаңы технологияларды иштеп чыгуу бул техносфераны берет экен. Же болбосо бул жерде океанда мисалы үчүн биз ташталып аткан таштандыларды дагы иштетип чыгаруучу технологиялык чоң деген имараттарды жана курулуштарды акыл эстүүлүк менен курушубуз керек экен. Мисалы үчүн бул жерде океандын үстүндө адамдын түзгөн техносферасы турса, ал эми астында болсо табыгый биосфера түзүлүп турат. Мына ушул табыгый биосфера жок болуп кетпеш үчүн ар бир адам техносфераны
жакшы чеберлик менен ойлоп иштеп чыгарыш керек экен. Бул биздин жашаган планетадагы ноосфералык мамиле абдан зарыл болуп эсептелет экен. Же болбосо ноосфералык мамиле деген бул адамдын экологияга акыл эстүүлүк менен мамиле кылуусу, бул биздин жер планетабызды сактап калуучу эң биринчи каражат болуп эсептелет экен. Албетте адам ошол жаратылыштагы ар бир ресурстарды акыл эстүүлүк менен, ноосфералык мамиле менен пайдаланып, техносфераны туура колдонсо, анда биз жер планетабызды сактап кала алабыз. Мисалы үчүн бул жерде сууну тазалоонун магниттик жана электрдик ыкмасы дагы техносфераны берет. Мына бул магниттик жана электрдик энергиянын таасир этишинде суунун курамындагы бактерия жана вирустарды күндүн ультракүлгүн нурунун таасир этишинде буларды жок кылуу жана сууну тазалоо, бул дагы бүгүнкү күндөгү техносферанын эң жетишкендиги болуп эсептелет. Албетте бул боюнча силер дагы үйдөн китебиңерди карайт болушуңар керек. Ал эми азыр өтүлгөн сабак боюнча мен силерге төмөндөгүдөй суроо дайындадым. Бул суроого көңүл бөлүп жооп бергенге аракет кылгыла. Анда мен силерге бере турган суроом: тиричилик атмосферанын кайсы бийиктигинде кездешпейт? Биринчи, 100 километр бийиктигинде кездешпейби? 20 километр бийиктигинде кездешпейби? 7 километр бийиктигинде кездешпейби? Же 10 километр бийиктигинде кездешпейби? Тиричилик атмосферанын кайсы бийиктигинде кездешпейт? Бул 4 варианттын кайсы варианты бул суроого туура жооп берүүчү вариант болуп эсептелет? Албетте бул суроону баардыгыңар ойлонуп атат болушуңар керек. Бул суроонун туура жообун мен силерге көрсөтүп коеюн. Бул тиричилик атмосферанын 20 километр бийиктигинен нары кездешпейт. Демек биз айттык, биосфера бул жер планетасындагы белгилүү бир бийиктикке жана белгилүү бир тереңдикке чейин гана жеткизилген деп. Анда ошол биосферанын кездешкен бийиктиги 20 километрге чейин болчу. Ал эми 20 километрден нары бул тиричилик жок болуп эсептелет. Себебинде 20 километрден өйдө озон катмары тура тургандыгын аныктадык. Ал эми жердин эң тереңдиги бул сууда 10-11 километр тереңдикте, суунун тереңдигинде. Ал эми кургак литосферада болсо 7 километр тереңдикке чейин гана тирүү организм. Ошо 7 километр тереңдикте бул бактериялардын гана кездеше тургандыгын окумуштуулар изилдеп чыккан. Мына балдар, мен ушул бүгүн силерге биосфера боюнча жана биосферанын кандай мааниси бар, биосферадагы тирүү организмдердин ушул экология үчүн кандай мааниси бар, биосферага кандай окумуштуулар кайсы түшүнүктөрдү киргизген жана ушул биосферадан башка дагы ноосфера жана техносфера деген эмне экендиги боюнча түшүнүк кабыл алдык. Албетте бул боюнча баардыгыңар тең ойлонуп чыгат болушуңар керек. Дагы кененирээк түшүнүк алып китептерди карап чыгасыңар. Себеп дегенде биздин бүгүнкү күндөгү эң коркунучтуу бул биздин курчап турган чөйрөнү же болбосо жер планетасын сактап калуу. Бул ар бирибиздин жүрөгүбүздө болуш керек. Ал эми сактап калуу бул ар бир адамдын акыл эстүү, аң сезимдүү ошол курчап турган чөйрөгө, жаратылышка мамиле кылуусу болуп эсептелет. Мына балдар, мен ушуну менен бүгүнкү сабагымды аяктайын. Анда кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калгыла.